А биздин мектепте эжебиз бир сонун дейсиңер, дайыма жардам берет. А биздики андан да жакшы. Ал бизге болушат. Макул анда, мен кеттим. Толтура ишим бар. Сабагыңды жасадың беле? Жок ай, иштеш керек. Сен эмне, иштейсиңби? Мектепти бүтө элексиң го сен? Мен чоңмун. Милдетим бар, иштеш керек. Сенин милдетиң мектепке баруу. Далдыр. Баса, а сен эмне мектепке барбайсың? Көрүнбөйсүң го. Экинчи чейрек болуп калбадыбы? Окуганды жаман көрөсүңбү? Сен эмне? Медет деген отличник. Ал жакшы окуйт. А эмне анда окубайсың? Атам уруксат бербейт. Иштеш керек. Үй бүлөгө жардам керек. Мен бир баланы билем. Аны дагы атасы иштетчү. Эмне, айтып берейинби? Айт, Сөзсүз. албетте айт. Болай. Эми макул. Менин бир классташым бар эле. Жакшы окуучу. 2 такыр алчу эмес. Кыскасы, ал бала апасы менен жашачу. Атасы жок болчу. Күндөрдүн биринде апасы күйөөгө тийип, бала жаңы ата болуп калды. Анан ал балага мынтет: "Сенден эч кандай пайда жок. Же мектепте жүрөсүң, же китеп окуп отурасың. Бар иште, жалко" десе. Насыга? Кичинекей баланы иштеткен болмок беле? А балким, аныкы үчүн. Эмнеси үчүн? Балдар иштеш эмес, окуш керек. Тынч дейм. Анан эмне болду? Баланын өгөй атасы аны эң оор жумушка жөнөтүп жиберди. Ошентип бала окугандын ордуна иштеп калды. Убакыт өткөн сайын ал мектепте окуганын баарын унутуп, түрү да суук болуп кетти. Ошондуктан бала билгизбей иштегендин ордуна китептерин, сабактарын окуй баштады. Азамат экен. Өзүнчө деле окуса болот экен да. Болот. Бирок баарына убакыт жетпейт да. Анан эмне болду? Бул айтпайсыңбы? Бир күнү бала окууга кызыгып кетип, жумушун жасабай калыптыр. Өгөй атасы келип, баланы жазалаптыр. Бала сак боло баштады. Иштин баарын бүтүрүп, анан окуп калды. Бир күнү кайрадан кызыгып окуп кетип, өгөй атасынын келип калганын байкабай калыптыр. Өгөй атасынын жини келип, китептердин баарын айырып салгысы келди. Мен окугум келет. Эмне унчукпай калдың? Эмнени айтайын? Болду. Кандайча болду? Бала эмне болду? Андан бери аны эч ким көрбөптүр. Абдан жаман окуя экен. Андай болбойт. Башкача бүтүрөлү. Уктуңбу? Баары андай бүткөн жок. Анан кандай? Бул эсте. Макул анда. Бир нерсени унутуп кеттим окшойт. Кыскасы, бала иши бүткөнүн билди. Капысынан эшик ачылды да, баланын мугалими пайда болду. Ал баланы өгөй атасынан сактап калды. Коркпо, эми сени эч ким тарынтпайт. Ошондон бери бала кайрадан мектепке бара баштады. А өгөй атасын өзүн иштетип коюшту. Мына эми бүттү. Эми жакшы болду. Жакшы окуя экен. Медет, эмне унчукпайсың? Ойлонуп атам. А эмнеге мен иштеп жүрөм? Мен окушум керек. Менин ишим бул окуу. Чоңдорго жардам берүү бул башка.
А чоңдордой болуп иштөө бул таптакыр башка нерсе. Кыскасы, эртең мектепке барам. Эжейиме баарын айтып берем. Мага жардам берсин. Картошкаң бышайын деди, курсагым ачып кетти. Дагы бир окуядан кийин алып чыга берсе болот. Анда болгула. Батыраак айтпайсыңарбы?